بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الله تعالى يقرأن دايتات وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد الآمن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. İbrahim aleyhisselam пайғамбарлардың атасы. Ушул киши дуа кылган экен. О Раббим, мына ушул Мекке шаарыны тынч шаарлардан кылгын. Жана менин зурриятымды, урук тукумумду, урпактарымды ширктен алыс кылгын. Жашоодо инсан эң каттуу этият боло турган нерсе. Жана күн сайын өтө бир көңүл буруп, мындайча айтканда көңүл кое турган нерсе бул албетте бул ширк болот. Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлах ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Шындыгында Аллах Таала ширкти кечирбей, ширктен башка күнөөлөрдү кааласа кечирет, каалабаса кечирбейт. Аллахтын бирлигини, Аллахтын таухидини бузуп кое турган нерсе бул ширк болот. Алеми ширкти кетире турган нерсе, аны талкалай турган нерсе, аны адамдардан алып сала турган нерсе, аны жок кыла турган нерсе бул таухид болот, Аллахтын бирлиги болот. Мына ушул эки нерсе өтө бири-бирине карама-каршы. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде өзүнүн ошол ыйык китебинде көп орунда, көптөгөн аяттарда кала берсе, ар бир аят Аллахтын бирлигин далилдейт. Аллахтын таухидин далилдейт. Кур'ан-ы Керимде ар бир аятка ой жүгүртө турган болсоңуз, ошол жерден сиз Аллахтын рубубиятыны, Аллахтын жаратуучу, рызык берүүчү, өлтүрүүчү, тирилтүүчү, башкаруучу экендигин табасыз. Же бир аятта Аллахтын улухиятыны, Аллах Таала ибадатта татыктуу зат, бардык ибадаттар ага гана арналуусу керек экендигин табасыз. Түшүнүп жетесиз. Же Аллахтын исим сыпаттарына ошол кайсы бир исим сыпаттарыны жолуктурасыз, же окуйсуз, же билесиз, же түшүнөсүз. Мына ошондуктан Кур'ан-ы Керимдеги ар бир нерсе, ар бир аят Аллахтын бирлигин далилдеп турат. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде көптөгөн аяттарда "Ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a" менин өзүмө гана сыйынгыла, жана мага эч бир нерсени шерик кошпогула деген. Ошондуктан Кур'ан-ы Керимде эң биринчи кайтарылган нерсе бул ширк болот. Жана эң биринчи буйрулган нерсе бул таухид болот. А'азаму ма амара Аллах биhi at-таухид ва хува ифрадуллах бил ибада ва а'азаму ма наха анху ширк ва хува да'вату гайриhi ма'аха. Аллах Таала буйрган эң улуу нерсе Кур'ан-ы Керимде. Бул таухид. Аллах Таала айтты: "Я юханнасу убуду раббакум аллази халакакум валлазина мин кабликум ла'аллакум таттакун." О адамдар, силерди жараткан жана силерден мурдагыларды жараткан Раббиңерге сыйынгыла, барким Аллахтан коркорсуңар дейт. Жана Аллах Таала эң биринчи кайтарган нерсе бул ширк болот. Охма да'ватун гайри маху дегени ал Аллахтан башка бир нерселерге сыйынуу, дуа кылуу, ибадат кылуу, руку кылуу, сажда кылуу. Жана Аллахтан башка бир нерселерге сыйынууну, мына ушул Аллахтан башка бир нерселерге чакырууну, жана Аллахтан башка бир нерселерге байланып алууну бул ширк болот тугандар. Ошондуктан Ибрахим пайгамбар өзүнөн жана урпагынан, мындайча айтканда, кийинги келе турган үммөт ошол урук тукумунун ширкке түшүп калуусунан коркту. Мына ошондуктан ар бир адам, мындайча айтканда, ойлонуусу керек. Ар бир адамдын үстүндө, ар бир мусулмандын ошол мойнунда жоопкерчилиги бар. Өзүмдөн кийин мына ушул менин кете турган урпак, менин балдарым Аллахка шерик кошуп койбосун деген максатта ошол балдарыбызды жана ошондой эле адамдарды мына ушул нерседен эскертишибиз керек. Ушундан жашоодо эң катуу этият боло турган нерсе ушул. Анткени ширк келтирип койсо адам Аллахтын жердеги укугуну бузуп кое турган болсо, ал Аллахтын райымынын астына кирбей калат, эгер өлүп кете турган болсо ширкте. Эгерде бир чоң бир күнөөнү жасап, эгер ошол күнөөдө кете турган болсо, Аллахка шерик кошпогон болсо, бул инсан Аллахтын райымынын астына кирет. Мына ошондуктан ширк келтирген адам бар нерседен куржалак кылат, бекер. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Лаин ашракта ла яхбатанна амалук." Эй Мухаммад, эгер бир ширк кошуп коюп, ширк келтирип кое турган болсоң, амалдарың жок болуп кетет дейт. Амалдарың өчүп кетет дейт. Мына
аяттагы хабита сөзүнө көңүл буруу керек. Мына тафсирлерде келет. Ушул хабита сөзү төө оорусуна байланышкан бир сөз. Ошол төө эрте жаз келген убакытта аябай ээсин кубандырат. Аябай бул оору ушундай төө семирет. Ушундай жылтырап семирип, анан бир күндө, бир түндө анан ошол төө жарылып кетет. Ошондуктан бир ширк келтире турган болсоң, амалдарың өчүп кетет деп атат Аллах Таала. Бекер жылдап орозо тутканың бекер, жылдап түндөп намаз окуганың бекер болот. Ажылык кылганың бекер болот. Ажылык кыл, намаз оку, орозо тут, бирок Аллахка кичине бир шерик кошо турган болсоң, бекер, Аллах кабыл албайт. Мына ошондуктан эң оор күнөө бул ширк. Жанагы төбө бир түндө семирип, ушул ээса төбөм семирип атат дейт. Анан бир түндө же бир күндө төө жарылып кетет. Ошол сөзгө мына хабита сөзү, ошол төө сөзүнө, төө оорусуна байланышкан сөз, ушул сөз ушул орунда колдонулган. Бир ширк келтирип койсоң, ошол топтолгон амалдарың баарысы жок болуп кетет деген. Мына ошондуктан жашоодо эң катуу этият боло турган нерсе ушул ширк жана бала чакабызды дагы, ошол үй бүлөнү дагы, жакын туугандарды жана адамдарды эң биринчи болуп эскерте турган нерсе бул ширк болот. Мына Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ам кунтум шухада из хадара Яқуб ал-маут." Бир эстегин, Яқуб пайгамбарга өлүм келди дейт. Өлүм төшөгүндө жатып калды. Ам кунтум шухада из хадара Яқуб ал-маут из кала ли баниhi ма ta'buduna min ba'di. Ошондо эстегин Яқуб өзүнүн балдарына эмне деп айтты дейт. Менден кийин кимге сыйынасыңар деп айтты. Менден кийин кимге ибадат кыласыңар деп айтты. Ошондо балдарына караңыз, таухидке тарбияланган, ушул ширкти түшүнгөн, пайгамбарлык мына ушул вахилеринен, пайгамбарлык илиминен мына ушундай суугарылган балдары калу нa'budu илахака ва илаха абаика Ибрахим, Исмаил ва Исхак илаха вахида ва нахну лаху муслимун. Биз сени илахыңа жана ошол атаң Ибрахим, Исмаилдин илахына сыйынабыз. Биз мусулманбыз, мусулман бойдон өтөбүз дешти. Мына ушундай тарбияны бериш керек. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хаджатул вадада дагы, коштошуу ажылыгында дагы алла тушрику билла деген. Аллахка шерик кошпогула деген. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям осуяттарын карасак дагы мына ушул ширктен кайтарылгандыгы. Качан жерде Аллахтын укугу бузулганда, адамдар Аллахка шерик кошо баштаганда, Аллах Таала пайгамбарларын жибере баштаган. Эгер жерде адамдар Аллахтын укугуну бузбаса, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынса, алар пайгамбарга муктаж эмес. Пайгамбар келүүсү аларга шарт эмес, милдет эмес. Аллах Таала жибербейт болчу. Бирок адам баласы жерде Аллахты таштап, Аллахты коюп, анан кайсы бир дарактарга, сууларга, таштарга, өлүктөргө, кабырларга сыйынып кете баштаганда, Аллах Таала пайгамбарларын жиберген экен. Мына ошондуктан эгер бизге эртеңки күнү Аллахка бактылуу абалда жолугууну кааласак, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Эртең ким кыямат күнү Аллахка бактылуу абалда жолугууну кааласа дейт, Аллахка ибадат кылганда ага эч бир нерсени шерик кошпосун дейт. Мына ошондуктан эртең намазын пайда берсин десеңиз, мына ушул күндөрү тутуп жаткан орозон пайда берсин десеңиз, берген садакан пайда берсин десеңиз, ширктен этият болуш керек. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнөн эң катуу корккон нерсе бул кичине ширктен корккон, чоң ширктен корккон. Антикени чоң ширк жанагы мусулмандарда деле мындайча айтканда аз кездешет. Мисалы үчүн баары Аллахты жаратуучу дейт, рызкы берүүчү дейт, өлтүрүүчү дейт, тирилтүүчү дейт, башкаруучу дейт, тарбиялоочу дейт. Кафирлар дагы муну мойнуна алат. Рубубиятты мойнуна алат. Бирок ибадатка келгенде, намаз окуганда, орозо тутканда рия, эл көрсүн, кожо көрсүн, мына ушул нерселерден этият болуш керек. Мына ушул кичине ширк талкалайт үммөттү. Ал эми чоң ширк бул дагы өтө ширктин өзү жаман, ширк өзү жакшы нерсе эмес. Ширктин кичинеси болсун, чоңу болсун, бул жакшылык эмес. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям иннама аху алейкум аш-ширку асгар деген, мен силерден кичине ширктен катуу корком деген. Эмне ал дегенде рия деген. Бир адам намаз окуйт, орозо тутат, садака берет. Ушул намазымды бир көрсө эле, бир берген садакамды бир көрсө эле деп. Ушул салган мечитимди бир Кыргызстан билсе эле. Ушул суу чыгарып бердим, ушуну бир жазып койсом эле бир жерлерге деп. Мына ошол адамдарга бир таанылсам эле деген нерселердин баарысы майда ширктер. Мына ошондуктан мына ушул нерселерден этият болуш керек. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оң колуң менен берген садаканы сол колуң билбесин, сол колуң менен берген садаканы оң колуң билбесин деген. Бул дегени ошол бир сен ишин жашырын, ибадаттарың жашырын болсун,
рия кылба, кожо көрсүн кылба, кожо окусун кылба деген ширктен кайтаруу бар бул орундарда, бул хадистерде. Мына ошондуктан дайыма окуп үйрөнө турган нерсе таухид жана эң биринчи кайтара турган нерсе бул ширк болуш керек. Мына мисалы үчүн канча деген адамдар бар, намаз окуйт, кабырга барып сыйына берет. Намаз окуйт, мойнунда тумары бар. Орозо туткан, мойнунда тумары бар, же көз мончогу бар, же бир нерселерге байланып алган, же бир дарактарга байланып алган, же өлүктөргө байланып алган, атамдын арбага колдосун деп жүрөт, энемдин арбага колдосун деп жүрөт. Ибадаттар бекер, ал түнү менен уктабай ибадат кылса дагы. Мына ошондуктан адам качан ла илаха иллаллах деп ошол Аллахтан башка жалган сыйынуучу заттарды жокко чыгарып, бир гана Аллахтын чыныгы илах экендигини, чыныгы сыйынуучу зат экендигин растабаса, анын иманы дагы бекем болбойт, ибадаттары дагы пайда бербейт. Мына ошондуктан эң негизги жашоодо эң биринчи үйрөнө турган нерсе ошол таухид жана эң биринчи кайтара турган нерсе ширк экен. Аллаху саллаллаху алейхи Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи